Баарыңарга салам достор, кандайсыңар? Бул видеодо комментарийге жооп катары тартып атам. Жаңы көрүүчү окшойт. Тоок кандай порода деп жазып коюптур. Эми эски көрүүчүлөрүм болсо өткөрүйсүңөр деп болот. Кайталана бербесин да. Сабыр деген көрүүчү калтырыптыр. Урматтуу көрүүчү, менде эки эле порода бар. Пушкинский менен Австралорп. Могу өңү агананын каймактыкында болуп турбайбы, оң жактагы. Бул Пушкинскийдики, орустардын породасы. Бул сол жактагын болсо австралиялык Австралорп породасынын жумурткалары. Румыниялык селекционерлерден алып келиптир биздикилер. Ошолордон сатып алгам. Жумуртка бойдон чыгаргам да. Булар болсо көрдүңөрбү? Өңү ачык күрөңдөн пучкул күрөңгө чейин. Бир эле тоогум мондай кызгылт. Бирок бул деле күрөң, бунун коргонучу жакшы да, коюраак. Көрдүңөрбү? Коргонучун сүрүп койсоң күрөң эле. Эң биринчи тууп баштаган тооктуку да. Биякта салмактары көбүнчө эле 60+, 60 граммдан 70 граммга чейин, могу эле 77. Бул жарабайт эми инкубацияга. İçinde iki sarısı var al. Andan jojolar çıkpay kalat eкен, токтоп калат экен. Санын көрүп атасыңар да. Могу 8 тоок тууган жумуртка. Бул 10 тоок тууган жумурткалар. Эми бирөө өлүп калды эми. А деле 3-4 күн эле болду өлгөнүнө. Могу австралоптор көбүнчө майда, бир 2-3 дагы майда туучу, ошо өлүп калган тоокта майда туучу. Аныкы биякка да кирген жок. Тооктордун салмактары. Булар эт жумуртка багытында дейт. Булар жумуртка эт багытында экен. Орустардын Пушкинич. Баягы күнү тарткан. Булар Ноорузда 1 жыл болот туура. Анан ошол 1 жылдык тооктор эми 11,5 айында тарттым. 250ден 3 килограммга чейин экен салмагы. Короозу болсо 3900. Булардык болсо 2800ден 4300гө чейин болчу. Ошол 4300дүгүм өлүп калды. Көз тийип кетти окшойт. Короозу болсо 3 килограмм 270 беле ошондой. Видеодо бар да, көрсөңүз болот. Бул породаларды тандаган себеби экөө тең, жумурткадан этти дагы жакшы берет да, жана легорундорго караганда. Көрбөдүңөр мына салмактарын азыр таразага деле тартып берем. Тараза бар. Мен күндө келип мындай. Мына 6-сынан бери чогултуп атам. Буга чейинкилерди бүт инкубаторго салгам. Тапшырык алгам да. Ошондой инкубаторум толуп калгандан кийин ашыкчаларын сатып ийем. Жем, майда бараттарына расходдор жаап, анан өзүмдө дагы чыгымдарымды дегендей. Мына бүт көрдүңөрбү? Бүгүн Пушкинскилерден мына бул биринчи жумурткасы, бул экинчи жумурткасы, ону 68 грамм, бул 68 грамм экен. Экөө тең чоңдор. Мондайлар деле бар. Мону болсо бере бер дейт. Эми баары бир дегенде ага баары бир экен. Ага чыгарып алам өзүм дейт. Мен мындайларды өзүм бирок чыгарбайм 50 граммдан. Мен 55 граммдан ылдый өзүмө салбайм да, анан сатчу деле эмесмин. Чала берчи, мага аябай толтуруш керек болуп атат дегенден сурангандан бергем. Чогултуп атам да. Бул 2 күндөн алып кетет могу Пушкинскийдикин. Бул болсо Австралорптукундагы заказ кылган. Адилет деген бала. Ал жалаң Австралорптун түрүн багат экен. Ак, көк, кара. 15-inde келем байке дейт. Макулдап ага да чогултуп атам. Мына булардын да салмактары. Бүгүн Австралорптор 4-тү тууду мына. 4-үнчү жумуртка 10-у. Бул канча экен? 67, 67. Бул 64. Бул 58. Жумуртканын салмактары 69 деп буга жазбай калыптырмын. Муну жазыш керек экен да. Мондайлар да бар. 58. Дагы бирөө бар кичинекей. Эмне көрүп кетти? Азыр нерге өчүрөйүнчү.
56 al. Kayra tartayım. 67, 68. Ama o 77'lik. Bunun içinde iki sargıçta da aytып atpayım. Bundan köcülür çıkpaytken. Bu bolsa Pушкинскийдики 61. Onday da var. Bunu olsa eптеп инкубаторун толтуруш керек болуп сала бер дегенден өз сурангандан берип атамын. 57 61. Бұл байкуштар түлөп атат, Пушкинскийлер. Белдери, көчүктөрү түшүп атат эми. Күндө байкуш тууган немелердер. Кичине мен дейм жардам берип атам буларга, жемин көбүрөөк белоктордон берип. Кармовый сера дегенди унутуп калып турмун көчө дарыга барганда. Бир сире дарылап атпаймынбы баарын. Баягы жаанга чыгып кеткен. Бир 2-3 тоо кошолуп ооруп калган окшойт кичине ошондо. Ошол эми азыр жөжөлөрүн көрсөтөм. Кандай жөжөлөр чыгат булардан. Эми ата-энесин мындай деле көрсөңөр болот. Берки видеолордонча эшик суук болот, чыккым келип атат тоокуна жака. Макул анда азыр жөжөлөрүн көрсөтөм. Булар болсо жөжөлөрү. Пушкинский менен Австралордун. Могу сары. Анан белдериндемде чапандай болуп жүрбөйбү? Кара. Булар ошо Пушкинскийдин жөжөлөрү. Amo боздор өңдөрү. Булар көк Австралордтор. Караларын бүт сатып ийгем. Менин короозум көк да, тооктору кара, 50-50 чыгат экен. Ошо караларын бүт сатып ийгем. Булар мына 5 күн болду туура чыкканына. Булар кичине 1-2 күн кечигип чыккандар бар, арасына могу 5 күндүктөр да кошуп ийгем мына. 5 күндүктөр да жүрөт. Жем жеп, суу ичкенди үйрөтөт да, булар туурап тигилерде торолот. Анан кичине да биякта суу уюлткам. Көбөйүп кетишти. Эшикке буруудер жасагам. Ага чыгарайын десем суук болуп кетпедиби, каар жаап. Мына буларда деле могу жерде бир кара бар, тигине жүрбөй. Могу. Могунсу. Ушул аягында чыгып калган. Буну деле жол болсо алып кетмек. Алган киши жалаң караларды саткам дагы. Ошол өзүмө жалаң быйыл ушундай көк Австралордтор калат, анан могу Пушкинскийлер эле. Билифелдер деген порода багып чыгарайын дегем, андай таппай койдум. Дагы видео болду. Мондай да 12 мартка чыгат. Биякта 40. Кечинде дагы толуктайм. 22-сине чейин сала бергем, тепкич тепчи. Антпеш керек экен. Бир эле чогултуп бир салыш керек экен. Жүдөп калат экенсиң, чубалып союлуп калат экен. Ошол мындан кийин антпейм эми. Мына булар деле. 12 мартта чыгат. 13-үндө уже алам дегендер болсо кезекке тура берсеңер болот. Анан эртеле түгөнүп калат экен бат эле. 12 марттан 15-не чейин чыгат жөжөлөр. Мына режим инкубация. Жахангир көрүп атасыңбы? Бул чыкчу күндөрүнө ушундай коем. 66. Бул где-то 70% нымдуулук турат. Влажность. Плюс 5 кошуш керек, анан минус 0,2 алыш керек температурадан. Ол терморегулятор ошол. Тууралап турчу инкубатордун ичиндеги абаны. Ошол эми. Кыскача видео. Жеми атайын жөжөлөргө стартовый. Буну 15 күн берем, 2 жума. Бул суу витамин кошулган. Ошо айтып кетпедим беле. Бүгүн барам. Ошо таможнядан келген окшойт. Жана кап келиптир, товарлар келди. Ошол буларга жем салгыч, суу куйгучтарын алып келейин. Түшүнүктүү эле болду го дейм. Макул анда, жакшы.